көрүп шок болосуз. Өзүнү кармай албагандай көрүнөт. Дүкөндүн ичинде аялды зордуктай албаган адам сыртка чыгып, жаш кызды зордуктаган кылмышкер кармалды. Ысык Атада айдоочу рулга ээ боло албай унаасы менен оодарылып кетти. Толук маалыматтар. Ушундай дагы болобу? Бул Аллахтын кереметиби? Дарыгерлер өлдү деген карыя кайрадан тирилип, абалы канаттандырарлык. Унааны биринчи жолу көргөндөй, оң бутун панелге чыгарып алып, айдап бараткан айдоочунун видеосу тарады. Мунарбек Сейитбек уулу беттешин жеңиш менен аяктады. Ушулардан башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ысык Атада айдоочу рулду башкара албай унаасы оодарылып кетти. Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Карагай булак айылында жол кырсыгы катталды. Чүй ОИБдин басма сөз кызматы тастыктагандай, 2025 жылдын 19 июлунда саат 16:30 чамасында Ысык Ата РИБке жол кырсыгы тууралуу маалымат түшкөн. Анын негизинде ыкчам терге толуу окуя болгон жерге чыгып, төмөнкүлөрдү аныктаган. Жаран Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унааны башкара албай жолдон чыгып, унаа оодарылып кеткен. Кырсыктын натыйжасында унаадагы жүргүнчүлөр ар кандай жаракаттарды алып, Каншаарды ооруканасына жеткирилген. Дарыгерлер өлдү деп жарыялаган карыя жарым сааттан кийин тирилген. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 78 жаштагы карыянын жүрөгү токтоп калган. Анын жанын уруу аракетинен майнап чыкпай, дарыгерлер жакындарына анын өлүмүн жарыялашкан. Анын сөөгүн үйүнө катафалк алып кетип бара жатканда пенсионер көзүн ачып, дарыгерлер менен сүйлөшүүгө аракет кылган. Ал киши кайрадан ооруканага жаткырылды, абалы туруктуу деп баалап жатышат. Балыкчынын экс мэри кайра кызуу талкууда. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынын мурунку мэри Султан Кермалиев кайрадан коомчулуктун кызуу талкуусунда. Интернет желесине анын кезектеги видеосу тарады. Ал бутун рулдун оң капталынан чыгарып алып, унаасын мактана башкарып бара жатканын көрүүгө болот. Шериктери анын бул туура эмес кылыгына канааттана күлүп бара жатканын байкай алабыз. Кермалиев бул кадамына азырынча комментарий бере элек. Өзү токтойт, өзү разгон алат. Султан ишинде бутун чыгарып алайды. Препятствие жок болуп атпайбы, токтойт азыр. Препятствие болсо чыгат. Мына те заборго такайсаңыз токтойт. Ага, айланайын, рахмат, заборго такабайт. Ишенебиз. Балды. Салыр кайра. Туыстуктар мактаныр. Мунарбек Сейитбек уулу профессионалдык боксто дебютту беттешин жеңиш менен баштады. 20 июлда Париж Олимп оюндарынын күмүш жана дүйнө чемпионатынын колго байге ээси Мунарбек Сейитбек уулу профессионалдык бокстогу алгачкы беттешин ийгиликтүү өткөрдү. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Беттеш Бишкек шаарында Япониянын Сайко Лаш промоутердик компаниясы тарабынан уюштурулган достук кечеси аттуу эл аралык иш-чаранын алкагында болуп өттү. Мунарбек Сейитбек уулунун атаңдашы Угандадан келген мушкер Конрад Серуэнга болду. Беттештин жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти кыргызстандык мушкерге ыйгарышты. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Сумской области ще досі тривають роботи після ударів російських бомб. Зеленский Москва менен жаңы сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский видео кайрылуу жасап, Киев Орусия менен сүйлөшүүлөрдүн жаңы айланбасын баштоо демилгесин көтөргөнүн айтты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Зеленскийдин айтымында Украинанын улуттук коопсуздук коргоо кеңешинин катчысы Рустем Умеров Москвага келелки аптада жыйын өткөрүүнү сунуштады. Сүйлөшүүлөрдүн динамикасын тездетүү керек. Ого атышууну токтотууга жетишүү үчүн бардыгын жасоо шарт. Ал эми орус тарап чечимдерден жашууну токтотушу кажет. Туткундарды алмаштыруу, балдардын кайтып келиши, өлтүрүүлөрдү токтотуу, бизге тынчтыкты чындап камсыз кылуу үчүн лидерлердин деңгээлиндеги жолугушуу керек. Чыныгы узак мөөнөттү. Украина мындай жолугушууга даяр, деди Украин лидери.
Дүкөндө аялды зордуктай албай калып, сыртта жаш кызды зордуктаган өспүрүм кармалды. Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын Красное село айылында Токойдо кызды зордуктоого шектелген жашы 7 элек өспүрүм кармалды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Тергөөнүн маалыматы боюнча 19-июль күнү өспүрүм дүкөндүн жанынан 22 жаштагы кызга кол салып, анын бетине газ баллон чачып, андан соң Токой тилкесинде зордуктаган. Окуяны көргөн кошуна үйдүн жашоочулары милиция кызматкерин чакырып, өспүрүм кармалган. Кошумчалай кетсек, мындан бир нече саат мурун ошол эле өспүрүм дүкөндө 59 жаштагы аялга кол салып, аны зордуктоого аракет кылган. Бирок аны сигнализациянын өнү сактап калган. Бала качып кеткени жетишкен. Жашы 7 элек балага 2 берене айып тагылды. Ал зордуктоого аракет кылуу жана РФ кылмыш жаза кодексинин 132 беренесинин 1-бөлүгү боюнча өспүрүмгө кылмыш иши козголуп, тергөөчүлөр шектүүнү камакка алууну соттон суранмакчы. Индонезияда 300гө чукул жүргүнчүсү бар кемеден өрт каптады. Индонезиянын түндүк Сулавеси провинциясынын жээгинде 280 жүргүнчүсү бар кемени ири өрт каптады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Интернетте тараган видеодон жүргүнчүлөр сактануунун жолун издеп, сууга секирип жатканын байкоого болот. Чет элдик ЖМКлар кеме Талаон аралынан түндүк Сулавеси провинциясынын борбору Манадону көздөй бара жатканын, өрт Талис аралына жакындаганда чыкканын жазышууда. Окуя болгон жерге 3 аскердик кеме жөнөтүлдү. 5 кишинин сөөгү суудан чыгарылды. Анын ичинде кош бойлуу аял да бар. Кемеден 280ден ашык жүргүнчү, экипаж мүчөлөрү эвакуацияланган. Борттогу адамдардын так саны белгисиз, себеби такталууда. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз эл. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себеп жок. Жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Туугандар, бул боз тери. О, адамды карасаңар. Бүгүн 19 июль, суббота.